Саламатсыздарбы туугандар? Сапарыбыз байсалдуу болсун, жолубуз. Шаардагы жүргүнчү ташкан коомдук транспорттагы көрүнүш. Бул видео интернет желесине тарап, колдонуучулар жакшы пикирлерин калтырууда. Жүргүнчүлөр менен минтип сылык учурашып, жаштарга акыл насаат айтып, ыймандуулукка чакырып, материалдыктан руханий байлык жогору турарын айтып, кеп кеңешин аябаган мындай аксакалдар чамда эле кездешет. Нурдан Кожогулов аксакал Ысык көлдүн Түп районунун Талды суу айылынан болот. Азыр жаштарга руханий байлык абдан керек болуп атат. Жаштарга абдан ыйман керек болуп атат. Келечекте бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, ал үчүн силерге эмне керек дегенде байлык, бийлик, атак, даңк эмес. Силерге акыл насаатты угуп, акыл керек биринчи. Нурдан аганын идеология боюнча документти иштеп чыга турган жумуш топко жеке сунуштары бар. Жакында бул демилгелерин макал лакап тарбияга байланыштуу ой толголорун камтып, улуттук нарк насил ынтымак кирбени аталышындагы китебин жаркка чыгарды. Аны менен кошо улуттук нарк насил каада салтка байланыштуу өзүнчө долбоор да жазган. Бул долбоор ошо улуттук нарк жана ынтымак кирбени өмүргөчү деп жазгам. Мында ошол биздин илгерки ата-бабалардын бизге калтырган керес мурастарын унутпашыбыз керек. Биринчи ошондон баштап, ошону өзүбүзгө сиңиргендей кылыш керек. Ошону сиңбей калды кийинки жаштарга. Биз ошонун негизинде ошол керездерди, мурастарды, ушул бизге калтырып кеткен бейиштей төрүбүздү, элибизди, мекенчилдикти өңгөчө, нарктуулукту, каада салтты, үрп адатты кантип ушуну абдан бекем алып кетебиз. Ошонун негизинде мен жазган проектти мен иштеп атам. Кыргызстандын жаранын руханий жактан өнүктүрүүнүн жана калыптандыруунун узак мөөнөткө идеологиялык документи, стратегиялык маанилүү документ. Мындан улам окумуштуулардан документте идеологиялык коопсуздукка маани берилиши керек деген сунуштар түшүүдө. Себеби элибизде нарк насилге туура келбеген жат көрүнүштөр көбөйдү деген окумуштуулар азыркы жашоодо ата-бабалардын салты, наркы, руханий баалуулуктар эмес, материалдык байлык үстөмдүүлүк кылууда дешет. Целостность, стабильность и сохранение мира на нашей стране. Идеология эңириде туруктуулукту, мамлекеттин тынчтыгы менен бүтүндүгүнөн башталышы керек. Азыр коомдо жат көрүнүштөр көбөйдү. Ошондуктан биз ата-бабалар тутунган каада салт, нарк насилге келип, билим берүүгө өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Себеби билимдүү коом көп нерсеге жетишет. Коомдук аң сезимдин жаңылануусунда идеология башкы орунда турат. Себеби өткөн мезгилде коомдогу бардык социалдык катмарлар өздөрүнүн ордун, багытын аныктоодо идеологияга муктаж. Мындай учурда алардын кызыкчылыгын көздөгөн жаңы идеологияны иштеп чыгуу зарылчылыгы пайда болушу мыйзам ченемдүү, өтө актуалдуу көрүнүш дейт эксперттер. Демократиялык багытты тандап алган өлкөдө азыр идеология маселеси, финанс экономикалык өнүгүү жолунда инвестиция кандай керек болсо, идеологиянын өнүгүшүндө да ошондой инвестиция керек да. Азыркы иш аракеттердин негизинде президенттин улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгы бул идеологиянын өнүгүүсүнө түздөн түз шарт түзүп берди. Анткени келечек муунга тарбия берүү, кыргыз улуттук баалуулуктарды жайылтууда өзгөчө билим берүү тармагынын алдындагы эң чоң милдет максаттарыбыздын бири ошол баалуулуктарды сактап калууда. Ошондуктан бүгүнкү күндө изилдөө иштери, андан тышкары мамлекеттик тилдин өнүгүүсү мына ушул нарктуулук боюнча иш аракеттерин жүргүзүлүп жаткандыгы кубанарлык иш да. Кыргызстандын жаңы идеологиялык өнүгүү жолун аныктоо максатында президенттин жарлыгы чыгып, жумуш тобу түзүлгөн. Агалайкалар Кыргызстандын жаранын руханий өнүктүрүүнүн жана калыптандыруунун узак мөөнөткө идеологиялык стратегиясын иштеп чыгат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.